Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Биз бир ай мурун видео кайрылуулар жасаганбыз. 70 жаштагы ата изделүүдө деп. Бул ата бүгүнкү күнгө чейин табыла элек достор, өкүнүчтүүсүчү. Талас областынын Талас районунун Жонарык айылынан болот. Атабеков Маамат деген 70 жаштагы ата бүгүнкү күнгө чейин дайынсыз болуп атат. Достор, силердин жардамыңар өтө керек, өтө зарыл болуп атат. Кимде ким көрүп калса, билип калса, ушул экрандагы сүрөттө турган атаны ушу телефон номерлерге сөзсүз байланышып койгулачы. Силердин жардам өтө зарыл болуп турат. Анткени себеби мындай бүгүнкү күндө достор, ата жоготуш бул жашоо ааламында эң оор жоготуулардан го. Адам мындай сезим менен ойлонгондо, достор, бүгүнкү күндө ошол уул балдар, кыздары, келиндери издеп бир айдан бери тынымсыз, күнү түнү уйкусуз, күн менен түндү өткүзүүдө. Мына ушул үй бүлө чындап элдин жардамына муктаж болуп атат. Эгер кимде ким каерде отурганын эле көрсө атанын, айтып койсо эле бүгүн азыр табылат, түйшүк бүгүн токтойт эле. Ошон үчүн мүмкүн болсо мен сиздерди жардамга чакырам. Ушул видеону дагы көбүрөөк бөлүшүп койгулачы. Бүгүн күн да улам сууктаган сайын түйшөлгөн түйшүктүү ойлор күч алып атат достор. Максималдуу бөлүшүп жардамдашканга бүгүн бул үй бүлөнүн уул кыздары баары муктаж достор. Ошого жардамыңыздар өтө зарыл. Таратышып болсо да жардамдашып, көрүп калсаңыз сөзсүз байланышка чыккылачы.